булчундар бош болсо, анан боюнда болот. А боюнда болгондон кийин жатын алыстыгынан ал баланы көтөрө албайт. Булчуңдар баланы көтөрө албайт. Анан угроза болуп башташат. Угроза болгондо ылдыйга басым болуп атпайбы? Баланын үстүн көргөн баары ылдыйга басым болот. Басым болгон учурда алдыңкы булчуңдарда каналам жакшы болбой, алардын сапаты жок болот да. Анан сапасыз булчуң болгондон кийин ал автоматтуу түрдө разрыв болот. Разрыв болот. Анан бизге качан разрыв болгондон кийин геморрой болуп таптакыр болбой калгандан кийин гана кыздар кайрылышат. Негизи бизде ушундай экен да, айымдар көбүнчө ушундай жыгышпайт экен өздөрүнө, кам көрбөйт. Көбүнчө биз балдарыбыз жана күйөөбүз же болбосо андан көрө өзүмө жумшаган акчамды мен өзүм ансыз деле жашап атам, башка бир нерсени бүтүп алсам деп эле өздөрүнөн аябай отуруп, анан аягында таптакыр болбой калганда же болбосо